Жүзүм остеопороз оорусун алдын алат. Окумуштуулар жүзүм ден соолукка пайдалуу болгондуктан аны тез жеп турууга кеңеш беришет. Алардын айтуусу боюнча жүзүм остеопороз коркунучун төмөндөтүүгө оң таасир берет экен. Жакында АКШ окумуштуулары ашыкча салмак менен кыйналып жүргөн орто жаштагы эркектер менен аялдарга атайы сыноо жүргүзүшкөн. Сынак учурунда жүзүм кабыгы менен данынын курамындагы ресвератрол 3 айдан кийин сөөк менен кемирчектин өсүүсүн жакшыртып жаңыртары белгилүү болгон. Бирок ал үчүн жүзүмдүн курамында ресвератрол өлчөмү көп болуусу тийиш. Ошону менен катар окумуштуулар кызыл шарапты ичкенден көрө жүзүмдүн сыгындысын же кант жок ширени ичкен туура деп эсептешет. Ак жүзүмдүн ширеси организмди темир менен байытып чарчоону басса, кызыл жүзүм көкүрөк шишигин болтурбайт. Жүзүмдүн бул түрү антибактериалдык таасири менен белгилүү. Ар кандай инфекциядан коргойт. Бир кызыгы картайганда пайда болгон көптөгөн дарттарды ушул жемиштин жардамы менен жеңүүгө болот. Мисалы, анын курамындагы флавоноиддер көздүн көрүү жөндөмүн жакшыртат. Ашыкча салмактан арылгысы келгендерге жүзүмдү көбүрөөк жеген пайдалуу дейт диетолог адистер. Анткени ал зат айланууну иретке келтирет. Заара чыгаруучу касиетинин аркасында бөйрөгүндө ташы бар адамдарга да тийгизген пайдасы көп. Ал эми кант диабети менен ашказан жарасы учурунда жүзүмдөн баш тарткан оң.